Экс-депутат Камчыбек Ташиевдин абалы оор. Саясатчы экс-депутат Камчыбек Ташиевдин абалы оор. Бул тууралуу анын уулу Таймураз ырастаганын Регион каналынын журналисти Өткүрбек Рахманов маалымдады. Камчыбек Ташиев агабыздын ден соолугунун абалынан кыжаалат болуп тынымсыз сурап жаткан урматтуу мекендештер. Азыр эле уулу Таймураз Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин абалы оор экенин айтты. Кудай шыпа берсин деп жаздал социалдык тармактагы жеке баракчасында. Бул маалымат тууралуу Марал радиосуна ырастаган. Булак элдик медиа. Учакта желим чатыр тегип ичине олтуруп алган. Авиа жүргүнчү коронавирус илдетинен абдан коркуп учакта желим чатыр тегип олтуруп алган. Бул сүрөт Instagram социалдык тармактарга чоң талкуу жаратып, миллиондогон көрүүчү топтогон. Көрүнүп тургандай, кыз желим чатырга кирип, ал аз келгенсип медициналык бет каптагы тагынып алган. Көптөр чатыр тегип алып учакта учууну жакшы ой десе, кээ бир адамдар акылынан азып баратышат деп жазышкан. Булак элдик медиа. Акыркы сутка ичинде пневмониядан 31 жаран каза болду. Бүгүн 4-июлга карата пневмония илдети менен жабыркап COVID-19 тастыкталбаган стационарларда жаткан бейтаптардын саны 2122 болду. Маалыматты Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнур Ахматова билдирди. Анын ичинен 153 бейтап жандандыруу бөлүмүндө, оор абалдагылар 496 адам. Бир сутка ичинде пневмониядан каза болгондор 31, жалпы каза болгондордун саны 151 адам. Пневмония диагнозу коюлган жарандардын жалпы саны 3009, алардын ичинен айыккандар 736 адам. Ал эми коронавирустан каза болгондордун саны 78ге жетти. Булак Супер KG. Хабибдин атасы Абдулманап Нурмагомедов каза тапты. ММА мушкери Хабиб Нурмагомедовдун атасы жана машыктыруучусу Абдулманап Нурмагомедов каза тапты. Бул тууралуу Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров Telegram каналынан билдирди. Кадыров Россиянын эмгек сиңирген машыктыруучусунун үй бүлөсүнө көңүл айтып, өзүнүн артынан татыктуу тарбия бере турган атын калтырып кеткенин белгиледи. Нурмагомедов 14-майда коронавирус жуктуруп, оор абалда жатканы маалымдалган. Андан пневмония аныкталып, жугуштуу оору жүрөк оорусун козгогон болчу. Абдулманап Нурмагомедов 58 жашта болгон. Булак элдик медиа. Сабырбек Жумабеков өлкөнүн бай адамдарынан дары-дармек алууга жардам сурады. Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун башчысы Садырбек Жумабеков оорукананын Гансейдеги бөлүмүндө коронавирус инфекциясынан дарыланып жаткан бейтаптар үчүн медициналык жабдык жана дары-дармек алууга жардам сурады. Урматтуу бизнесмендер, өлкөдө тилсиз жоо менен күрөш жүрүп жатат. Күн сайын ооруканага жаткырылып дарыланууга муктаж болгон 1000ге жакын бейтап кайрылууда. Өкмөт менен Саламаттык сактоо министрлиги Ганси базасында 1000ден ашык орун даярдады. Саламаттык сактоо министрлиги дары-дармектерди керектүү өлчөмдө сатып алууга жетишпей жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевдин айтымында, ошондуктан биз медицина кызматкерлери дары-дармек жабдык түрүндө жардам көрсөтүүңүздөрдү сурайбыз. Айрыкча эвфлин, дексаметазон, адреналин, гепарен, фраксипарен, кальций глюконат, анальгин, димедрол, диклофенак, катенал дарылары, 5 жана 10 грамм ийнелер, спирттик кол арчылар, жеке коргонуучу каражаттар, көз айнектер керек. Травматология жана ортопедия илимий изилдөө борбору боюнча жооптуу куратор Чыңгыз Нарынбеков 0706 20 30 21 деп жазган ал. Булак элдик медиа. Индияда той өткөргөн жигит каза болуп, 100дөн ашык конок ковид жуктурду. Дарыгерлер бардык конокторду коронавируска текшерип, 113 вирус тапкан. Айрымдары башка адамдарга да жуктурганга жетишкен. Индиянын 30 жаштагы тургуну үйлөнүү той өткөрүп, 100дөн ашык адамга коронавирус жуктурган. Бир нече күндөн кийин өзү ооруканага жетпей жолдон көз жумган. Бул тууралуу The Indian Express жазып чыкты. Маалыматка ылайык 14-июлда өткөн тойдо Бихар штатында өтө көп адам инфекцияны жуктуруп алган. Инженер-программист болуп иштеген маркум май айынын соңунда айылга үйлөнүү үчүн келген. Үйлөнүү тойго чейин ал өзүн жаман сезип, мааракени жылдырууну сунуштаган. Бирок эки жактын үй бүлө башчылары каршы чыгышкан. Алар эгер той жылса чоң финансылык кыйынчылыктарга дуушар болорун жөө кылган деп айтып берген. Туугандарынын бири. Булак Спутник KG.